Санатоштун маанисине карай бөлүнүшү. Кана балдар, 7 дубан. 7 дегенде Санатош катышты. Жалал-Абад, Нарын, Ош, Талас, Баткен, Чүй, Ысык көл. Санатоштор фразеологизм сөздөрдө да колдонулат. Жалкообай адатынча 5 өрдөгүн учурду. Мында 5 өрдөгүн учуруу. Бул калп айтуу деген түшүндүрөт. Санатоштор 6 түргө бөлүнөт. Эсептик, иреттик, жамдама, чамалама, топсан, бөлчөк сан. Эсептик санатоштор сүйлөмдө ээлик, баяндооштук, аныктооштук, толуктооштук, бышыктооштук милдет аткарат. Ээлик милдет аткарган сүйлөмгө мисал 62ге бөлүнөт. Мында 60 деген эсептик санатош ээлик милдет аткарды. Мен дүкөнгө 3 бардым. 3 деген сөз санатош сөз бышыктооштук милдет аткарды. 10дун жарымы 5. 10дун аныктооштук милдет аткарды. 7 өлчөп бир кез. Макалдарда дагы санатоштор көп кездешет балдар. Толуктооштук милдет аткарган 102ге бөлүнөт. Мында толуктооштук милдет аткарды. Ал эми улуттук оюндарда дагы санатоштор кездешет. 5 таш, 9 коргол, 6 бакан. Эми балдар теске көңүл бөлүп көрөлү. Биздин мектептен 30дай окуучу олимпиадага катышты. Сүйлөмдө санатоштун кайсы түрү? Эсептик, жамдама, чамалама. 30дай. Чамалама. Канчанчы тесттен 3 бөлүгүн шаарда турат. Ээлик, аныктооштук, толуктооштук. Канаданын калкынын 4төн 3 бөлүгү шаарда турат. 4төн 3 бул аныктооштук милдет аткарды. 1953 жылы 1 сентябрда Ломоносов атындагы мамлекеттик университетинин 148 бөлмөлүү имараты ачылган. Татаал эсептик санатош кайсы? 148 1 сентябрда 1953 жылы. Туура жооп 148. Азаматсыңар, саламатта калгыла.